8 март аялдардын эл аралык майрамы катары алгач 1910 дал ушул айымдардын иш күнүнө байланыштуу укугун коргоодон башталган. Учурда 165 мамлекет бул майрамды майрамдап келишет. Ал эми алардын ичинен Сауд Аравия, Турция, Эстония таптакыр белгилешпейт. Ал эми Кыргызстанда дегеле 8 мартта кандай майрамдашат? Аялдардын укугу туурасында кабыл алынган майрамдын кыргыз чөйдөсү үчүн канчалык деңгээлде орду бар? Мына ушулар туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүдө талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга чакырылган коноктор менен тааныштырып, аларды маекке аралаштырып баштайлы. Ал үчүн мен жыл сайын 8 мартты майрамдайм деген ой пикири менен келген каарманыбыз Карлыгаш Жыргалбек кызын, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Роза Шакированы жана дал ушул 8 мартка карата атайын иш-чара уюштуруп жаткан журналист жана уюштуруучу Мадан Таалай бүгүн биздин студиябызда. Бүгүн биз 8 мартка карата маек курган турабыз. 8 мартына жакында саналган гана күндөр калды десек болот. Ушулга күнгө карата алгачкы суроону сизге узатайын. Дегеле 8 март бул аялдардын эл аралык майрамы болуп кабыл алынгандан кийин башка майрамдарга салыштырмалуу сиз үчүн кандай роль ойнойт жана ушул күнгө карата кандай даярдык менен, кандай бир маанай менен күтөсүз дегенде? Ар бир күндү эле жакшы маанай менен күтөм, бирок ошолордун ичинен 8 мартта мен жакын адамдар менен белек алыш үчүн эле ошол күндү күтөм да. Ал эми ушул 8 мартка карата чыгармачыл адамдар көбүнчө кызмат кылып калышат эмеспи? Быйылкы жылы сиздерде кандай болуп жатат? Мына угушубузга караганда бир концертке даярданып атасыздар. Мына ушул жөнүндө айтасыңыз. Ал концерт 3-4 мартта болот. Мен жыл сайын марттын башынан аягына чейин өзүм туулуп өскөн жериме турне менен кетчүмүн, гастролдоп. Быйыл андай болбой калды, себеби быйыл шаарда концерт болуп калды. Андан сырткары 8 мартта өзүмдүн кичинекей иш-чарам болуп атат. Ошого байланыштуу быйыл шаарда элебиз. Келиңиз. Карлыгаш, сизге суроо узаталы. Жыл сайын майрамдап келем, мен үчүн өзгөчө роль ойнойт деген позиция менен келдиңиз. Бул күнгө карата даярдыгыңыз, өзгөчө майрамдоодогу пландарыңыз? Негизи эле бул майрамды мен качан эс тартып бул мектепке баргандан баштап майрамдап келем. Албетте эң биринчи апаман, эжейлермен баштап куттуктап, ошондон бери эле мен бул майрамды майрам катары майрамдап келем. Эң жакшы позицияда, эң жакшы маанайда. Бул майрам мага абдан жагат десем болот. Эң биринчи белек берген, маанай көтөргөн жагынан, экинчиси албетте белек алган жагынан да жагат. Мен бул майрамды майрамдайм. Кимдер менен тузосуз быйылкы жылы? Пландарыңыз кандай? Быйылкы жылы жолдошум азырынча алыс жакта болгондугуна байланыштуу өзүмдүн эле чакан семьям менен тузум, балдарым менен, кызым менен. 8 мартка карата атайын иш-чара уюштуруп жатабыз деген экенсиз. Мына ушул жөнүндө кеп салыңызчы. 8 март жок, бирок ар бир күнү аял затын урматтап сыйлаган бар. Бирок буга карабастан өзүбүздүн ар бир күндү аял затына болгон урмат-сыйыбыз менен тартуулап келебиз. Анан бирок 8 мартта дагы биз эмне үчүн өзгөчө өткөрө албайбыз. Ошол күнү эмне үчүн аял затын сыйлап урматтап ага жан дүйнөбүздөн чыккан белекти бере албайбыз. Ушуну алкаганда бизде конкурс болуп жатат. Мээрим аял затын аттуу. Бул конкурстун байга өлчөмү 12.000 сом. Ошол азыркы Кыргыз Республикасындагы Бишкек шаарындагы бардык жогорку окуу жайлар катыша алат, окуу жайлардын студенттери. Анда бир өзгөчөлүк эмне? Өзгөчөлүк адамдын жеке бир жан дүйнөсү каалай турган ырлар аял затына арналган. Негизги талаптар, программа. Ошол жүрөгү айткан, жүрөгү каалаган эсселер жана обондурлар аял затын көркөмдөп чыгара турган 3 мүнөттүк видеороликтерден турат. Бул конкурс аркылуу биз ошол аз да болсо, бир аз да болсо биз аял затына болгон урматты жигиттерден тартуулап көргөзсөк деген максаттабыз. Ал жака мырзаларды катышабы же кыздар өздөрү? Жалпы жонунан айырмаланбайт, каалагандар катышат, бирок басымдуу бөлүгү бизге келген тапшырмаларда мырзалар болуп атат. Бул да болсо аял. Ким колдоп атат сиздерди? Чын-чынында эч ким колдогон жок бизде. Биз өзүбүз ошол баш байгени өзүбүз таап, демирчү. Өзүбүзгө өзүбүз демирчү болуп атабыз. Студенттер үчүн кандай пайда? Студенттер үчүн бир стимул бере алабыз. Мисалы жазгандар бар, ырдагандар бар. Ошол журналистика тармагында алектенгиси келгендер бар. Ошол ар бир тапшырма менен биз аларга өйдө
жол ачып бергенге бир кандайдыр бир себепчи болобуз. Дал ушул 8 март аялдардын эл аралык майрамы деп аталганы менен бирок айымдардын укугу үчүн дагы, айымдардын тең укуктуулугу, алардын иш күнүн теңдеги эле мырзалар менен биргеликтүү болсун деп баягы Клара Сеткин көтөрүп чыккандан кийин келип чыккан маселе эмеспи? Мына ушундан улам сизге суроо заткым келип атат. Кыргызстандагы айымдардын укугу жөнүндө айтып өтүңүзчү. Деги эле сиздин көз карашыңызда биздин кыргыз айымдарынын укугу канчалык деңгээлде мындай мырзалар менен теңдик кылат? Же учурда мындай алсыздык бар? Мырзалар менен тең болуш керек деген эмеге каршымын мен. Себеби эркек аялдан үйдө туруш керек. Аял эркекти сыйлап туруш керек, бирок замандын агымына карата бүт нерсе өзгөрүлүп баратат азыр. Аял көп иштепчи, эшикте көп иштейт, үйдө да иштейт, сыртта да иштейт. Бирдей эле болуп баратат да, бирок ошон бирдей кылбаш керек да. Аял үйдө бала чаканы тарбиялап, көчөдө иштебеш керек, эркек иштеш керек. Айымдардын сиз айткандай үйдө орду үйдө болуп, алар кадыр барктуу болуп, баягы деңгээли мырзалар менен бирдей болуш үчүн алардын деңгээлин ким көтөрүш керек? Эркектер. Азыр аял иштеп, көбүрөөк акча тапкан аял эркекке өйдө карап сүйлөйт да. Себеби өзүнө ишенип калат. Караса эркек мындай алсыз болуп турса, аял өйдө көтөрүлөт да барган сайынчы. Бул туура эмес да. Себеби эркектин кабыргасынан жаралганбыз да, аялчы. Жараткан, биз жараткан да. Анан буну оңдош үчүн ар бир адам өзүн оңдош керек да. Ар бир адам өзүнөн башташ керек. Көбүнчө эркектерге көз каранды да. Майрамдын алдында чындыгында көпчүлүк айымдар бул сулуулук салондорунан чыкпайгылары анык. Ал эми сулуулук салонунда дал ушул 8 мартка карата кандай акциялар же болбосо кандай арзандатуулар жүрүп жатат. Мына ушул туурасында даярдалган сюжетти көрөлү. Андан соң маекти улантабыз. Так, бул Айзада деген айымдын чачы боелгон экен. Анан кургак экен абдан. Негизи ушундай чачты биз дарылайбыз. Бул деген состав японский состав. Японияда мурда чыгарылып, азыр Бразилияда чыгарыла баштайт. Бул составтан кийин чачыңар азыр увлажненный болот кыргызча. Жаз келгенде айымдардагы гүлдөй ачылып, өзүнүн келбетине кам көрүп башташат эмеспи? Өзгөчө март айындагы майрамдарга карата сулуулук үчүн салондордон чыкпай калышат. Ал эми сонун эже салондо айымдар бир гана 8 мартта эмес, башка майрамдарда дагы өзгөчө даярданаарын билдирди. Только 8 март эмес, тойлордо, юбилейлерде, ар түрдүү майрамдарда келип прическа жасашып, укладка жасашып, мындай красивый вид приводит этип беришет. Клара Сеткин айымдардын укугу иш күнү үчүн күрөшүп 8 мартта айымдардын эл аралык майрамы кылып белгилеген эмеспи? Ал эми биздин коомдо айымдардын укугу кандай деңгээлде деген сурообузга төмөнкүчө жооп алдык. Мен ойлойм, аялдарга укук анча жакшы колдонбой жатат. Себептен анткени биздин президент, там, правительствода, да, материнский капитал Россияда жок, во-первых. Экинчиден, балдар менен отурганда пособиялары жок. Мурунку замандагыдай сүт бербейт. И эгерде вдруг ажырашып кеткен аял болсо, баласы менен үйдө жалгыз ачка калат. Эгерде биздин коомчулукта айымдардын укугу тепселенип жатат десеңиз, анда аял затынын деңгээлин ким көтөрүш керек деген суроого Удалаш жооп берди. Азыр мусулманчылыкта жакшы тарбия жүрүп атат, аялга жакшы мамиле кылуу. Ошо школдо окуган балдардан баштап, детсадта балдардан баштап эркектен зависит. Эгерде эркектер жакшы мамиле кылса, аял деген дайыма сулуу, жашнакай, эне болот, аял болот. Я так считаю. 8 мартты бир канча өлкө майрамдайт. Ал күнү календар кызыл болуп белгиленип, эс алуу күндүн катарын толуктайт. Ал эми 8 март айымдардын эл аралык майрамы болсо, Кыргызстанда майдын 3-жекшембиси энелер күнү бар эмеспи? Экөөнү салыштырганда мен үчүн энелер күнү жогору турат, дейт салон жетекчиси. 8 мартка салыштырмалуу Кыргызстанда
кабыл алынган энелер күнү деп эң бийик деп эсептейм. Себеби эне болуу эң ответственный, эң чоң милдеттер деп эсептейм. Ага бардык аялдар татыктуу деп боло албашы мүмкүн. 8 мартта айымдардын көпчүлүгү конокко баруу үчүн, жаш кыздар жолугууга, айрымдары конок тосуу үчүн даярданып, майрамдык маанай деп өзүнө кам көрүшөт эмеспи? Ал эми сиздер бул күнү майрамдайсыздарбы же салондогулар үчүн 8 март роль ойнобойбу деген суроо пайда болот. Биз иштейбиз, анткени биз деген башка айымдарды сулуу кылышыбыз керек да. Бирок кечинде сөзсүз өзүбүз майрамдайбыз. Караоке ырдайбыз барып, коллектив менен. Айымдардын майрамына карата сулуулук салону дагы атайын акцияларды өткөрүшөт экен. Мырзалар сертификат сатып алып, өзүнүн жакын жубайына, апасына же карындаштарына берсе, алар келип сулууланып кетишерин билдиришти. Ал эми жүрүп жаткан акциянын бир түрү чачты дарылоо болчу. Жыйынтыгында төмөнгүдөй болуп чыга келди. Жыйынтыгында биз дарылоочу составды сыйпагандан кийин чач ушундай идеалдуу, түз жана жашнакай эффект болду. 8 март ошондой эле айымдардын укугу жөнүндө шариятта кандай? Мына ушул суроого жооп алыш үчүн Дил мирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотоновду, ошондой эле айымдардын тең укуктуулугу жөнүндө дагы суроолорубузга жооп алыш үчүн студиябызга Кыргыз Улуттук университетинин жарандык эмгек жана экономика кафедрасынын ага окутуучусу Чолпон Сыдыкбекованы студиябызга чакыралы. Жөнүндө сөз кылып жатабыз, анын ичинен дал ушул айымдардын укугуна да баса белгилейли деп атабыз. Деги эле Кыргызстандагы айымдардын укугу мырзалар менен бирдейби же кандайдыр бир деңгээлде ылдыйбы? Деги эле айымдардын укугу жөнүндө кандай беренелер бар? Бириккен Улуттар уюмунун адамдын укуктары туурасындагы жалпы декларациясында, Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылган бардык адамдар үчүн бекитилген укуктар аялга да эркекке дагы бирдей. Алардын универсалдуу укуктар деп аталат бул укуктар. Универсалдуу укуктар адам төрөлгөндөн баштап эле ар бир адамга таандык болуп эсептелет. Ал эми биздин баш мыйзамыбыздын 16-беренесинде атайын бекитилген Кыргыз Республикасында аял эркек бирдей укуктарга жана эркиндиктерге ээ. Сиз айтып аткан берене качан кабыл алынган? Тең укуктуулук боюнча. Бул берене бизде конституция кабыл алынган күндөн баштап эле келе жатат. Анткени бул жалпы дүйнөнүн талабы. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү коомдо аял менен эркектин жанагы гендердик тең укуктуулук деген чоң проблемалар көтөрүлүп келатпайбы? Бул кечээ ойлонуп табылган эмес, бүгүн ойлонуп табылган эмес. Бул уже канча убакыттан бери көтөрүлүп келаткан проблема. Ошондуктан Кыргызстан сөзсүз түрдө ошо жалпы дүйнөлүк талаптарга жооп бериши керек да. Динде аял менен эркектин укугу бирдейби же кандай? Шариятта укук милдетке жараша болот да. Кимдин милдети чоңураак болсо, ошонун укугу да чоңураак болот. Мисалы шариятта эркек киши үй бүлөгө жоопкер, ошо үй бүлөнүн камсыздоосуна, үй бүлөнүн тартибине, аман эсенчилигине, коопсуздугуна бүт баарына. Ошон үчүн эркектин укугу жогорураак. Эркектики жогору. Эркектики жогору. Айрым биздин дин өкүлдөрүбүз айтат го, тескерисинче аялдардын укугу бийик, аны билбей атышат динде депчи. Кээ бир жеринде аял үйдө, кээ бир жеринде ылдый. Мисалы эркек аял, мисалы күйөө менен аялдын ортосунда күйөөнүкү улуураак. Эне менен балдардын ортосунда эненики жогорураак. Мына ошол нерсени мисалы бизде энени 3 эсе көп сыйлагыла, урматталат атага караганда. Бул жагынан калганда, анткени эненин мээнети чоң да. Эне кыйналып төрөйт, кыйналып багат, канча түйшүк көтөрүп отуруп, эметип отуруп өстөт. Ошон үчүн энени көбүрөөк сыйлагыла, көбүрөөк урматтагыла, көбүрөөк укула. Ошондой да. Ал эми майрамга келели, ажеке. Деги эле 8 март боюнча чындыгында дин өкүлдөрү баягы майрамдаганга болбойт деп келишет.
бирок себебин так айтсаңыз. Мисалы динде жок нерсени жазабаш керек. Ар кимде де эрчи бербеш керек. Мисалы азыр шайтандар келип эмнени гана ойлоп тапкан жок. Мисалы мына азыр Ден Валентина деп, бул өз Ден Валентина жанагы голубойлордун майрамы экен да. Поп азыр мен ушуну айтайын. Поп келип эки эркекти бири-бирине никах кылып коюптур да. Валентин деген бир католик. Анан кийин ошону эми мына бизге келип законный болуп барат да. Ошо бул деле 8-мартты Клара Цеткинадан бир бузук аял, алкоголик, пивоханада отуруп бир нече аял ойлоп таап туруп, көчөдө калган, эч ким аны аялды калбаган бирөө келип алып туруп ойлоп таап, давай деп аны бирөөлөр уюштуруп, демонстрация кылып, анан кийин дүйнөлүк деңгээлде эмет да. Мисалы мына мусулмандын бир да өлкөсүндө биз орус базып алган өлкөдөн башка СНГ башкаларында тааныбайт деле буну. Таң калат бул эмне деп. 165 өлкө майрамдайт экен ажеке. Мейли эми канча болсо да мындай да эми азыр бир 10 кишини майрамдап туруп мына майрамдап дей бериши да мүмкүн да. Мисалы минтсек болобу ажеке? Макул. Клара Цеткин ошондо бузук аял болуп анан майрамдалып калыптыр дейли. Бирок биздин конституциянын кабыл алынгандан баштап бул деле айымдарды майрам десек болобу? Мен айтпайм, бизде көп нерсе күч менен киргизилди, чынын айтканда. Биз конституцияда тиешебиз деле жок. Конституцияны бизге алып келди. Анан жана орусча айтканда навязать этти. Келип туруп давай деди. Мына акыркы конституцияны келип жана светскийден чыгарып койгондон кийин бир күндөн кийин жана депутаттар эметкенден кийин бир күндөн кийин кайра митинг кылып, кайра бул кандай бул бузулду да бул закон бузулду. Эми кара, эми конституция мына жоголуп кетти, жок конституция. Кана эми Сергей конституцияда бизге навязать этилген конституция. Кел бул орустун конституциясы. Мына 70 жыл СССРдин орустун конституциясын жашадык. Эми французский, масонский бир жанагы каякта биринин конституциясын алып келип бизге навязать этти. Биз кыргызча отуруп эле отурубуз. Бир да кыргызча закон жок ал жерде. Бир да кыргызча закон. Мусулманскийди кое турайын. Кыргызча бир да кыргызча закон жок биздин конституцияда. Биз дагы эле жанагындай мындай фиктивный бөлүндүк. Жок, ошондо демек бизде мыйзам жок дей турган болсок, балким бардыр мыйзам, балким иштебей жаткандыр ажеке. Жок, ошо айтпадым, ошончо иштебейт. Бул биздики эмес. Бул бирөөнүкү, мына Европаныкы бул. Бул Европа мындай да, Европа башка эл. Булар үй бүлө деген жок. Төрөбөйт. Күйөө деген жок, аял деген жок. Азыр эркек менен эркек, аял менен аял ушундай буларга наплевать буларга. А биз болсо ыйык нерселерибиз бар. Үй бүлө деген, ата деген, эне деген, кайнене деген, күйөө деген, башка деген көп ыйыктар бар бизде. Ошонун баары каралган эмес конституцияда. Мисалы мына 8-мартта келип, ар кимге келип мен сени сүйөм, анан мен сени эметем, эмнеге бересиң сен чужой аялга гүлдү? Эмнеге бересиң? Эмнеге бир башка эркекке бересиң гүлдү? Же бир нерсени подарок? Эмнеге берет? Кайсы укугу бар? Ойлоп көрсө, бир келип менин аялым бирөө келип подарок берди. Мен кандай карайм аны? Эми жакыны берсе керек. Жок, мына классташ эле, жумуштагылар эле келип алып туруп берип атат баары. Уюштуруп. Мен көргөм да буну бизге келип туруп күч менен алып келип чогулук акча дечи, анан кийин бер дечи, анан берчүбүз. Эгер 8-мартты тоссом эмне болот? Тоссо болбойт. Бул туура эмес. Күнөөбү же эмне? Бул туура эмес. Бул күнөө да болот. Күнөө да болот. Себеби дегенде мына башка бөтөн эркек менен бөтөн аял чогулуп атат. Анан кийин келип алып бири-бирине бир нерсени ардап атат. Анан кийин келип көзүн сүзүтүп бырдап атат. Бардыгына кайыл барам сага деп. Башка бейтаныш мындай никеси жок аялга белек берүү өзү күнөө. Эркекке деле ошондой. Мына ошонто отуруп бузулуп атат, ошонто отуруп жанагындай байланыштар болуп атат. Мисалы кыялдар пайда болушу мүмкүн. Бул мени сүйөт экен, бул мени алат экен деп. Макул агай, мындай дейличи. Мейли Клара Цеткинди мейли ал кабыл алып чыккан 8-мартты бияка жылдырып коелу дейли. Ансыз да биздин аялдардын укугу көп учурда тепселенип калат го. Анда алардын укугун ким көтөрүш керек? Жок, аялдын укугун анда биздин кыргыз аялдардын арасынан дагы чыгыш керекпи бирөө, биздики ушундай болуп атат деп. Жок, биздики ансы деле тебеленип атат. Силер ойлойсуңар, молдалар тебелеп, силер тебелеген жок деп башкалар. Жок, мен молду деп айткан жокмун, агай, негизиле деп атам. Ана мисалы мындай да, мына азыр депутаттыкка тең укуктуу менен майли, макулум мен. Тең эле эркек менен тең тайлашып чыксын, депутат болсун. Жок, азыр эмне кылат? Квота берип койгон, квота. Мынча аял өтсүн деп.
Ана ошолор келип туруп без заслуги эле өтөт автоматически. Эч ким тааныбайт, эч ким билбейт. Келип эле 20%, 25% аял өтөп атат. Бул деген бузуу биздин конституциялык укукту. Тең тайлашып чыккыла. Тең тайлашкан укугуңар бар, давай чыккыла. Депутат болсоңор, тең тайлашып чыккыла. Кантип эле келип эле квота менен кирип кетесиңер. Кана укук? Келиңиз агай, бул жерде эжеге сурасат алчы, эже. Бул хитрость, башкы хитрость бул. Ушул 8 мартта кабыл алынды дейли, ушул тең укуктуулук боюнча ушул Клара Сеткин кабыл алган. Кыргыз коомчулугуна канчалык деңгээлде пайдасы бар ушунун? Же зыяны бар? Эми аялдар өтө аялуу, назик адамдар болгондуктан аларга ар дайым көңүл, мээрим, жылуу сөз керек. Бүгүнкү турмушта баягы көр тиричиликтин айынан аялдар бул сөздү өзүнүн жубайларынан эле эмес, кээде балдарынан дагы эң сейрек угушат да. Бул маселе боюнча ушул көз караш менен караганда сөзсүз түрдө майрамда ар бир эркек өзүнүн жубайына, кызына, энесине баягы жакшы жылуу сөздөрүн айтып, өзүнүн жылуу оюндагы сезимдерин билдиргенге аракет кылат да. Бул жагынан өтө эле пайдалуу. Зыян жагы эми чындыгында эле ажыка айтып аткандай өтө ашып кеткен, аша чаап кеткен майрамдоочулуктар болуп аткандыр. Алдар бар, аны көрүп эле жүрөбүз. Биздин ар бир күнүбүз майрам, жашоодо жашап жатканыбызга, эртең менен аман эсен ойгонгонубуз бул өзүнчө майрамда. Бирок аял затына болгон сый майрамда булчу мисалы үчүн барып бирөөнүн аялына эмес, үйдө отуруп эркек өзүнүн аялын сыйлаш керек. Кыздарын, атыны, апасын белек кылып, анан башка жерден гүл алып калган бул күнөө эмес, бирөө сени келип сүйөм деп гүл бербейт да. Көңүлүн көтөрүп, может, жакшы бир жумушуңду сыйлайттыр. Анан мисалы үчүн мен концерттерден гүлдү көп аламын. Гүл алган бул күнөө эмес да, мени сүйүп, менин талантымы же ырдаганым жакшы көрүп берет эми. Сүйүп калдым дебейт да, мисалы үчүн ал сый болуш керек деп ойлойм да. 8 марттын бир керектүү эле жери бизге үй бүлөдө ынтымактуу болуп, ошол күндү биз аябай күтөбүз. Сиңдилерим, апам, Раматылга баарыбыз күтчүбүз да, атам бизге белек берет деп. Мен турмушка чыккандан кийин мен сөзсүз түрдө күйөөмөн жакшы белекти күтүп, күндүн бергенге кээде жетпей калат эштек эмеси. Бирок ушу күнгө, ушу күнү майрам беле мен келинчегиме жакшы белек кылып белек берейин дейт. Мен ошо көңүлүм көтөрүлүп, ошо күндөн баштап кайра мен эмки жылга чейин жакшы эмелерди кылганга аракет кылам, андан да өйдөрөөк белек алайын депчи. Энесиз дегенде ошол эле учурда бирөөнүн кызы, бирөөнүн жубайысыз, бирок Кыргызстанда майдын 3-жекшембиси баягы энелер күнү деп кабыл алынган эмеспи? 8 март өйдөрөөк турабы сиз үчүн же энелер күнүбү? Балким бизге энелер күнү керек болсо ошончолук деңгээлде 8 марттын эмне кереги дейт? Мага эң майрамдардын эмеси эми эне күнү жакшы күн, эми муну деле жакын арада эле таап чыгышты да. Бирок эң жакшы эме Курбан айт деп ойлойм да. Ошо айтты аябай күтөбүз, үй бүлөбүз менен күтөбүз биз. Себеби мурда жаңы жылды күтчүбүз да, бирок азыр ушул 4-5 жылдан бери биз ушул айтты күтөбүз да. Дасторконду кенен жайып, анан айттап чыгабыз. Бирөөлөрдүн туугандардын үйүнө айттап барабыз. Мен ойлойм экинчи бул энелердин, биринчи энелер күндө эле сонун күн, бирок жакында эле чыкты да, бул анча кээде унутуп деле коесуң мунучу. Айт, Курбан айттарды эч качан унутпайсың. Курбоо курдаштар учурдагы эле жаштар кандай майрамдайт? Балким ажыке зыяны көп деп атпайбы, балким чындык. Көпчүлүк ошо студенттерди көрүшүмдө булар өзүнүн чогулган тайпасы менен, башкача айтканда группасы менен майрамдап келишет. Балким группасы бири-бирине белек алып беришер, балдарына, балдар кыздарына дегендей. Учурда зыян жагы барбы? Мындай коомчулукта аша чаап кетип атышабы жаштар? Аша чаап эми жана кафелерде отурса аша чаап кетет. Аша чаап кеткендер бар. Көбүнчө могу шаар жактын тургундары аша чаап кеткендер, кафеден кафеге, клубка кеткендер жаштар чындыгында бар. Андайларды эми ата-энеси гана токтото албаса, башка бөтөн эл токтото албайт. Алар өзүн өзү тыйып, ата-энесинин гана сөзүн угушу керек деп ойлойм. Өзүбүздүн үйдө кызыбызды кыздай дайыма мүмкүн болгон акта белек алып беребиз. Темей күндөрдө эле дайым. Бизге кереги жок, атайын бир күндүн. Аялыбызга колубуздан келген убакта алып беребиз. Кайсы убакта бир жакшы бир эмес болуп калганда да шансыбыз алып беребиз да. Андай күндүн кереги жок да. Мисалы мына азыр 8 март майрамында жигит мисалы өзүнүн сүйгөн кызына чоң белек алып, анын апасына бир кичинекей открытка берип койчу да. Анын апасы билсе ошону. Эмне болот?
Экинчиден мисалы жана чоң шакекти бир же алып туруп өзүнүн аялына берип туруп апасына кичинекей шакек алып берип койсо кандай болот? Анткени азыр аял эмелер эркектер аялын апасынан жакшыраак көрөт. Апанын жүрөгүнө кандай болот? Майрам болобу, ошо майрам болбойбу. Анан мисалы келип азыр ойнош күткөн эркектер бар. Аялына кичинекей бир одеколон мисалы духу берип коюп туруп, эмесине может быть жип берип атат жана ойношуна. Ошондой болуп калса кандай болот укса? Тескерисинче укуу тепсиленет атат. Тескерисинче аябай тура эмес нерселер болот да. Мисалы айтпадым жана бирөө бар болчу да. Мен де бир чака верба алып 23 25 аялга алып барып берет экен да. Куттуктайм дейм. Куттуктайм дегенде чынында кээ бир аялдардын күйөө жок, кээ бир кыздардын күйөө жок. Алардын эмесинде мындай суроо пайда болот да. Бул эмнеге берди деп. Эмнеге башкаларга бербей мага берди? Значит, мындай Суроонун аркасында бирдеке жатат дейсиз. Үмүт пайда болот. Анан кийин обязаны болуп калат. Тигиге кайра бериш. Ошондой нерселер көп болот. Азыр чында аябай хитрый эркектер көп. Келип туруп үйлөнүп алып эметпейт да. Байланышпайт. Мисалы биз айтабыз да, ой, айланайындар, таза алака болойлу. Сүйсөң ал. Анан кийин берип бер, канча подарок берсең. Анан жөн эле келип алып 8 март бир нерсе алып туруп берип алып, анан эме кылып жанагындай бир үмүт пайда кылып, кыял пайда кылып, анан байкуш сүйүп жүрөбүз. Ошондой нерсе болбошот да. Келиңиз мадам. Эркекке да, аялдарга да. 8 мартта мисалы сиздердикин программаңызды бир олтурган болсом, поэзия же болбосо кандайдыр бир ролик бирдемке деп атасыз да. Эмне себептен ушул айымдардын укугу үчүн кабыл алынган майрамда деп укук маселесин эске алган эмессиңер? Жакшы суроо экен. Бирок эме болуп атпайбы азыр? Ажик айтып атат. Ошол 8 мартка кайрылам тиги суроого. 8 мартты бул бизге кереги жок деп атат да. Бирок ар бир күн майрам. Ар бир учур майрам. Бирок кандай ошол майрамдарды бизге чектөө киргизсек деле, жеке адамдын жан дүйнөсүнө ит өлүп турса, ал чектөө киргизген кереги жок. Азыр адам өзүн тарбиялай билсе, өзүнүн жан дүйнөсүн байыта алса, ар бир учурду, ар бир майрамды өз чегинен чыгарбай майрамдоого болот. Мисалы мен азыр үйлөнө элекмин. Мен дагы ошол 8 мартта болочоктогу жубайыма өзүм жан дүйнөмөн чыккан белекти берем. Андан чеги ашуу болбойт. Бирок ошол эле учурда мен ар бир мисалы айтып атасыңар, азыр эркектердин баары хитрый болуп калды. Аялынан апасын төмөн көрөт депчи. Бирок эркектин өзүнүн жеке жүрөгүндө болуш керек. Мен ушул жашка чейин ошол болочоктогу жубайыма мурун эң биринчи апама белек бергем. Апаман кийин, андан кийин ошого турду. Жубайыңыз жок болгон үчүн берип атасыз да? Ооба. Жубайыңыз жок. Айырмасы ошондой. Мисалы азыр жасалмалуулукту бет капты кийип алып деле мамиле кылат. Ошонун алкагында ар кандай иш-чаралар болуп, мисалы кыздардын көңүлү сынып калышы мүмкүн да. Макул, мен суроомо так жооп бериңизчи. Анда укукка келгенде эмне үчүн биз азыр мен иш-чараны өткөрүп атканда бул аялдардын укугу төмөн болуп атат. Ошону тегиздейли деп ал иш-чараны төмөн деген жокмун. Мен төмөн эмес. Дегеле аялдардын укугу үчүн кабыл алынган майрам деп тарыхына маани берип туруп ушул укук маселеси боюнча бир нерсени эмне үчүн камтыган жоксуңар деп атам. Балким теңдир укугубуз, балким аялдардын укугу жогорулап кеткендир. Дегеле укук маселесин эмнеге камтыган жоксуңар? Мисалы ар бир күнгө майрам деп атам го. Ар бир күнгө жакшы сөз айтып, ар бир күндү жакшы өткөрүп алуу ар бир өзүбүздүн жеке байланыштуу. Бирок ошол 8 мартка өткөрүп аткан конкурстун алкагында биз кандайдыр бир болсо дагы аял затына ырлар. Ыр деген бул жан дүйнө, жүрөк жазат ырды. Ошонун алкагында биз аялдардын укугу, аялдардын коомдо кандай орду бар экен, аялдарды биз коомчулук кандай сыйлайбыз, ошону аз да болсо көргүзгүбүз керек. Келиң, суроо бар экен биздерде, суроолорго жооп алалычы. Мисалы атайын бир 8 март мисалы деп белгилеп койду, бул өзү атайын элдин бүт баарын ошого шарт түзүү. Мисалы бүт баары обязательно уже эмне кылыш керек, базарга барыш керек. Барып туруп жанагындай бир нерселерди алыш керек, акча коротуш керек. Эгерде андай болбогондо унчукпай жүрө элмекпиз. Мына 23 февраль деди, мына каникул, мына 3 күн азыр, 3 күн попойка, арак, да бир нерсе, анан кийин эми ой, мага өткөндө бир нерсе берди эле, менен бир нерсе бербесем болбойт деп туруп бир нерсе алып барып бериш керек. Коомдун бүт баары ошого мажбур болот да. Катуу мажбурлабасыз да, бирок уже мажбур. Анткени майрам, анан элдин баарынын психологиясында майрам деген кетип баратат. Атайын жанагы эмелерде, мисалы кафелерде атайын акча чогултуп,
жанагы эмне деп койчу, корпоративдер, бүт ресторандар, ночной клубдар, жанагы эмен бүт бар акча таап атат да ошолор. Жанагы гостиницалар, один ночной жана часовойлор, бүт баары заняты, бүт баарына. Эмне болот бул, эмне болуп атат? Себебинде ушунун баары бизди мажбур кылып атат. Белгилеп койдубу кызыл күн? Майрам. Демек эмне кылыш керек? Майрамдаш керек. Кантип азыр корпоративдер суроого жооп алалычы. Чындыгында ислам дининде аял затынын кадырын жогору көтөргөнчөлүк эч бир жерде аял затынын кадырын көтөрбөйт да, укугун көтөрбөйт. Ошол үчүн аял затын оронуп, үйдө отуруп балдарын тарбиялайт. Аялды балдар менен иштетип койгон Кудай. Ал эми эркекти болсо ошол аялды коргосун деп сырттагы темир жер ошол сыяктуу нерселер менен иштетип койгон да. Ал эми ушундай сөз бар экен, эгерде бир мамлекетти жеңгиң келсе, анын аялын жең деп айтат экен. Бул жерде болсо аял эң главный нерсе, бул үй бүлөнүн негизги куту бул аял да. Ошол үчүн аялдан баштаса, аялы бузулса, демек аял башкалардан белек алса, чындыгында эле бул 8-мартта башкалар менен белек алып, башкалардан же болбосо ошондой байланышта болсо, албетте бул үй бүлөдө кызганыч болушу мүмкүн деп ойлойм. Жолу коронуп, үйдө баланы караш үчүн эркек иштеш керек. Эркек семья үчүн жооп бериш керек. Бирок азыркы учурда 70% эркек иштебейт. Ажеке айткандай, байыраак бирөөнү алып, үйлөнүп, ошодон үмүттөнүп жүрө берет. Анын айла жок, аял иштейт, Москвага кетет, ошакта иштейт. Биякта кичинекей балдары чоң ата, чоң эненин колунда калат. Апа эмне экенин билбей өсөт кээ бир балдарчы. Анан ошо бала биринчи аялына белек берет, анын апасын унутуп коет. Себеби апасы убагында ошого акча табам деп тиякта жүрөт. Эмне үчүн энелер күнүнө эмес 8-мартка уюштуруп жатасыздар? Кудай буйрса ал күнгө да уюштурабыз. Сиз биринчи жолу кайсы учурда бергенсиз белекти апаңызга? 8-классымда бергем. 8-классыңызда берсеңиз, кайсыл күнү? 8-март күнү же Курман айт күнү? Туулган күнүндө бергем. Ал ушул бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген. Анда коноктордон жооп алалы. Кыргызстанда аял менен эркек тең укуктуу деп айтышат. Бирок биздин менталитетте аялдардын бир тепкич ылдый экендигин билебиз дейт. Ал эми тең укуктуулукту биз кайсыл учурда баса белгилеп талашсак болот дейт. Азыр баарыбыздар эле көрүп жүрөбүз. Үй, бала чака, ата эне, күйөө, кайын журт, карьера, жумуш, саясат, кредит баарын аялдар өзүнүн мойнуна жүктөп алганбыз да. Ошону менен биз ошол бардык жүктү, ошо эркек көтөрө албаган жүктү биз жонубузга көтөрүп алып, ошону жасап келатабыз, жасай беребиз, жасап жатышат бүгүнкү күндө. Демек аялдар өзүнүн укугун өзү тепселеп койгон жокпу? Демек эркектерден көз карандысызмын же болбосо эркектерден көз карандысыздыктын негизинде башка көп нерселерден терең көз карандылык келип чыгып атат бүгүнкү күндө. Ушунун негизинде мен айтып кетким келет да, ар бир аял ошол тең укуктуулук дегенди туура түшүнсө, тең укуктуулук деген бул мамлекеттин, мыйзамдардын, соттун алдындагы бирдей мүмкүнчүлүк дегенди түшүндүрөт. Ал эми турмушта, жашоодо аял заты атына жараша эле аялуу боюнча калышы керек деп ойлойм. Дал ушул күнү айымдар тең укуктуулукту алганы анык. Ал эми дейт, биздин айымдар үчүн бул ийгиликпи же терс жагы барбы дейт. Сот тияк бияктарда тең болушу мүмкүн, болуш керек. А үйдө жашоо тиричиликте сөз түрдө аял эркектен көз каранды. Эркектен ылдый болуш керек да, эркекти сыйлап туруш керек. Сиз өзүңүз да ушул принциптерди карманасызбы жашоодо? Жашоодо сөз түрдө карманам. Баш ийбесең анда мен турмушка чыкмак эмесмин да. Мен ошонун баарына кайыл болуп, мен азыр мисалы үчүн көп нерсени туура кылсам дагы, туура кылып атсам да, күйөөмдүн айтканы болсо, бир чечимге келсе, ошо чечим менен кетемин кайра. Келиңиз. Чындыгында мында аялдардын укугу корголот деп майрамдайбыз. Бирок тескерисинче кордолуп калган жокпу жаш кыздардын укугу дейт. Ар бир аял өзүн сыйлай билсе, өзүн коргой билсе, ошондой чекте гана майрамдаса, бул майрам өзүнүн майрам экенин билмек. Кээ бир кыздар чындыгында кордолуп калышы мүмкүн. Дал ушул күнү айрымдар бизге белек берет эмеспи? Майрамдабасак дагы жөн гана алардын белегин алып койсок, биз үчүн күнөө болбойбу дейт. Мен айттым, бул белектин өзү негизи кереги жок. Себебинде мүмкүн байкуш күйөө бере албай калат деп койчу. Анан кийин аял эмне үчүн мага белек берилбей калды деген сөз пайда болушу мүмкүн.
же бир кичинекей белек алып калып нааразы болуп калышы мүмкүн. Ал эми эгерде жалпы жөнүнөн ала турган болсок, биздин коомчулукта Кыргызстанда айымдардын укугу тепселенип жатат, корболуп кетти деп айтып атпайбызбы? Мына ушундан улам буга ыймандын жетишсиздиги болуп атабы, же мыйзамдын иштебегендиги болуп атабы? Эмне болду? Же эркектердин өзүнүн жоопкерчилигин билбегендиги болуп атабы? Тең иштелди. Мен айтам, жумуш деген бул укук эмес, бул обязанность. Алып келип иштеп туруп таап кел деген. Обязанность, бул укук эмес. Анткени алып келбесең үйдө ачка калат. Шуну булар келип талашып атты, тең иштейли. Ана мына чынында эркектин күчү башка, эркек күчтүү болот, бекем болот. Сөйөктөрү чоң, булчундары чоң. Ошон үчүн чоң жумуштарды эркек кылыш керек. Азыр аскерде, мисалы, аскерде, милицияда аялдыгы ылайыксыз бул. Ол да бандиттин артынан кубалап жүрүш, аял киши. Ушу турабы? Анан келип мынтет да, тең укуктун деп мага погон бер, мен капитан боло алайын. Мага кээ бир эркектерге караганда сонун иштеп койгондой деле бар. Аял ошо жерге барып иштебесе, үйүндө балдарын ким багат? Ал военныйда иштеген аялдын көбүнүн жолдоштору жок. Арга жок иштейт, баланы багыш керек, ким багат? Мен айтам, мына ушундай ошого шариаттын көз карашында мында сөзсүз түрдө биз эркектерди обязан этебиз. Багасың деп, мына алгандан кийин багасың. Сен ошо багала турган болсоң, берем кызымды. Бул шариаттын эмеси талап ушундай. Укук дегенде бул жерде именно иш жөнүндө. Мына Кара Цеткинаныкы ошо жанагы аялдардыкы иш талашып, укук талашат. А иш деген бул обязан, бул укук эмес айланайдыр. Бул иш деген обязанность. Ошону карабайсызбы? Мисалы, мен сизге мындай так жооп алган жокмун да. Мисалы, ошол эгерде макул иш деп атабыз, учурда аялдар биздин Кыргызстанда айымдар көбүрөөк иштеп атпайбы? Эркектер жүрбөй, үйгө чык болуп жатпайбы да? Мына ошол учурда ажыке бул ыймандын жоктугу болуп атабы, же эркектин өзүнүн милдетин аткарбагандык болуп атабы, же болбосо, сен милдетиң могу деген укук жок болуп атабы? Силер ошо укук деп талашып отуруп, биздин эме жумушта алып алдыңар. Башкалардын эт чапкандын баары силер аял болуп калды. 90% эт чапканда азыр даже касапчы жана балта көтөрүп чыгатканда аял болуп калыптыр. Алып алдыңар биздин жумушта. Анан кантип иштейбиз? Келиңиз ажыке. Үйдө отуруп алсаңар, эптеп септеп бакма. Биринчиден статистикага таянып карасак, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалпы калкынын санынын 50,6% аялдар түзөт. Бул биринчи себеп. Башкача айтканда, эркектерге караганда бир аз болсо дагы аялдардын саны көбүрөөк болуп жатат. Экинчиден, ар бир ошол коомдун мүчөсүнүн тарбиясы башат. Бул үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө эненин ролу же болбосо атанын ролу кандай болсо, өсүп жаткан муун дагы ошол ролду, же энесинин, кыз болсо, бала болсо атасынын ролун кайталайт. Үчүнчүдөн мен толук макулмун, көпчүлүк мыйзамдардын көпчүлүк укук ченемдеринин иштебегендиги. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мынакей ошо аялдар жана сиз айткандай касапчы болуп эт чаап атат. Бул эгерде эркек бала энесинин жанынан чыкпай, энесинин тилин угуп баягы эркек эмес, энеге жакын бала боло турган болсо, ал ошол дагы эле аялынын жанынан чыкпай, аялынын жанында отуруп, аялынын сөзүн сүйлөп, анан кийин сен эмнени айтасың, мен ошону кылайын деген эркек болуп чоңоюп калат. Бул бүгүнкү күндө талашсыз көрүнүш болуп турат. Эркектердин өзүнүн милдетин ажайтып атпайбы? Биздин милдетибиз иштеш керек депчи. Ошолор өзлөрүнүн милдетин толук аткара албай жатышпайбы? Аны аткарганга кудуреттери жетпей атпайбы? Анан айла жок, мынакей биздин каарманыбыз айтып аткандай, айла жок, аял анан колуна ай балтасын алабы, кылычын алабы, көкүрөгүн анан тосуп, алдыга чыгып жатпайбы? Бунун эң көп себептери бар. Келиңиз, Мадан сизге суроо заталы, жогоруда келген суроолордон. Коюлган байгелер боюнча айтсаңыз дейт, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга. Жалпы жонунан 12 000 сом берилген. Биринчи ар бир 4 тапшырма болуп атпайбы? Эссе, ырга, видеороликке, ырга, обондорго. Ошондо ар бирине 1,5 1500төн турат. 8-март ошондой эле айымдардын ачык айткандай укугу, жумуш үчүн талашылган бул укук маселесин дагы эске алып туруп, көрүүчүлөргө эскертүү иретинде өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыкта өтсөңүздөр. Ар бир кыргыз элине жүрөгүнө ыйман берсин. Ыйманыбыз күчтүү болсо, мындай укук, аялдын укугу, эркектин укугу өзү эле чечилип калат да. Ооба. Кол чабалар болсо. Келиңиз эжекеси.
мен дагы бир жолу баса айтып кете турган нерсе, Кыргызда эч качан аялдын укугу тебелинген эмес. Бекеринен Кыргызда кыздын 40 чачулуу, аял жакшы, эр жакшы, жакшы зайып жарым ырыс деп айтылган эмес. Бул макалдардан, ушундай насаат сөздөрдөн биз аялдын коомдо өзүнүн алган ордунун өтө бийик экени, жогору экенин биз талаша албайбыз. Ошондуктан тең укуктуулукту аялбы, эркекпи өзүнө туура талдап, туура түшүнүп алып, анан кийин ошол укугун ишке ашырса, анан дагы деле бир жолу айтам, ар бир аял өзүнүн затына жараша, атына жараша аялуу бойдон калсын. Муну эркектер дагы ар дайым эстеп жүрсүн деп калчалар алсын. Рахмат. Келиңиз. Жанагы айтып кеткендей эле 8 март аялдардын эл аралык майрамды алып келген жана майрамдай беребиз. Бардык айымдарды эфирден пайдаланып майрамы менен куттуктай кетем. Эң биринчи бул өзүмдүн эң жакшы көргөн сүйүктүү апамды биринчи орунда. Бардыгын кале айымдарды майрамы менен куттуктайм. Күчтүү эркектин аркасында андан да күчтүү аял бар. Бул баарыбызга маалым. Бирок ар бир күнүбүздү жакшы күндөрү менен өткөрүү өзүбүзгө гана тиешелүү, өзүбүздүн гана кудуретибиз жетет. Бирок белгиленген күндү биз деле майрамдап койсок болот, бирок ар нерсенин чеги менен. Жакшы, калчаласың. Мен 8 майрам менен куттуктабайм. Бизге 8 марттын кереги жок. Биз белектерди дайыма берейли. Аялдарыбызды, кыздарыбызды, эжелерибизди бәрін сыйлайлы. 8 март эмес, дайыма майрам кылайлы. Аларды кор кылбайлы, ыйлатпайлы, тескерисинче сүйүнтөйлү, багайлы, карайлы, урматтайлы. Анан кереги жок бизге андай майрам. Бизге ошол ар бир күнүбүз майрам болуш керек. Анан эч кандай укуктун кереги жок. Андайдын мен бүт кыздарга айтатам, жумуш укугун талашпа. Ал жумуш укук эмес, ал милдет. Ошо эркек өзүнүн жумушун аткарсын. Сен өзүң жумушун аткар демек. Ошон үчүн бизге тескери элдердин майрамдары бизге болбойт. Келип катышканыңыздар үчүн сиздерге рахмат билдиребиз. Бүгүнкү биздин талкуубуз аркылуу ар бир көрөрман өзүнө пайда алып жана туура чечим чыгарат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.